Больницага бардыңызбы? Больницага бардым. Демелер иштеп атат, генераторлор. Генератор иштеп атат. Араван районундагы жаранды коргонуу кызматтарынын абалын текшерүүдө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл өкмөттөр, жергиликтүү тургундар жана жаранды коргонуу кызматынын бардык мүчөлөрү катышты. Араван районунун Төм Оюн, Керметоо жана Маңгыт айыл өкмөттөрүндө сел жүрүү коркунучу бар. Ага жараша убагында чара көрүү үчүн дагы техникалар жетиштүү. Атайын пландын негизинде жыл сайын 2 жолу жаранды коргонуу машыгуулары өтүп турат. Акыркы жолу 2023 жылдын май айында пайда болду. Бул Төм Оюн айыл өкмөтүнүн Сарташ айылында 2 айылды ортосуна өтүүчү сел колоттон сел келип, бұл жолды 20 турак жайды королоруна суу кирген, жолдорду жасабалы келген. Именно ошо кесепеттерин жоюуда Араван район жаранды коргоо кызматтарынын бар техника күчтөр тартылып, тез арада кесепеттерин жөө иштери аткарылып, бүгүнкү күндө туруктуу. Облус башчысы билдиргендей, айтырбай келген кырсыктарга даяр туруу керек. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жаранды коргонуу кызматтарына коомчулук менен биргеликте ар кандай табигый кырсыктардын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу боюнча күчөтүлгөн даярдыкта туруу бүгүнкү күндүн талабы экенин айтты. Эми даярдык мындай чынын айтыш керек. Даярдыкты да көрүшүбүз керек экен. Албетте анткени облусубуз өзүңөр билесиңер, чоң, анан эми кооптуу мындай жагдайлар өтө көп. Ошондуктан бул Араванды да бекеринен тамдап алган жокпуз. Мына Араван районунун 3 айыл өкмөтүндө сел жүрүү коркунучтары бар. Мына ошол жагында биз бүгүн ошол көбүрөөк көңүл буруп карап атабыз. Ушундай эле жаранды коргонуу абалын баалоо башка райондордо дагы өткөрүлөт. Айымкан Исрал кызы, Муслим Ахметжанов, УТРК Ош.